Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuhu. Урматтуу мусулман тууган, биз сиз менен инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер боло турган ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бүгүн дагы мына ушул тууралуу темабызды уламакчыбыз. Чындыгында Аллах Тааланын ыраазычылыгын көздөгөн кыямат күнүндө бейиште боломун деп бейишке ынтылган чыныгы момун пенделер үчүн дагы көңүл коюп билип коюусу зарыл боло турган амалдардан бул чоң күнөөлөрдөн сактануу болуп эсептелинет. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиру анкум сайатикум ва нудхилукум мудхалан карима. Аллах Таала өз сөзүндө айтат: Эгерде силерге тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн сактана турган болсоңор, андан алыс боло турган болсоңор, биз силердин жасаган күнөөңөрдү кечирип, аларды өчүрүп, биз силерди улуу болгон бейишке киргизебиз деп Аллах Таала өз сөзүндө айтат. Жана ошону эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарында мындай дейт: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. Kimde kim Allah Taalaga iman keltirip, birinchi sharti Allah Taalaga iman keltirген болсо, Allah Taalанын жалгыз экендигине, Allah Taala өзү гана ибадатка татыктуу деп билип, Allah Taalанын бар экенине иман келтирип, Allah Taalанын өзүнө гана ишене турган болсо, андан кийин я'мал солихан, солих амалдар жасай турган болсо, Allah Taalанын буйруктарына итаат кылып, Allah Taalанын буйруктарын аткара турган болсо, жалгыз Allah Taalанын өзүнө гана сыйына турган болсо, биз ал пендеден анын күнөөлөрүн өчүрүп салабыз. Күнөөлөрүн кечирип салабыз дагы, биз анын астынан дарыялар аккан бейишке киргизип коебуз деп Аллах Таала айтат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз солих амалдарды жасаштык менен биргеликте эле дагы биз чоң күнөөлөрдөн сактанышыбыз керек экен. Анткени кыямат күнүнө барган кезде биздин соо амалыбыз менен күнөө амалыбыз таразага коюлат. Ошол коюлган кезде биз солих амалдарды жасап жүрүп, бирок күнөө иштерден дагы чоң күнөөлөрдү да таштабай турган болсок, анда кыямат күнү барганда таразадан күнөө иштер биздине басып кетиши мүмкүн. Жана ошону эле дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: Ан Аби Хурайра радияллаху анху قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب كبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بالسلام. Абу Хурайра равият кылып чыгарган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсы бир пенде дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын атына касам ичип туруп, анан бул сөзүн айтат: кайсы бир пенде дейт, 5 убак намаз окуй турган болсо, 5 убак намазына бекем болгон болсо, ва кийин Рамазан айы келген болсо, Рамазан айынын орозосун кармай турган болсо, жана мал дүйнөсүн зекет өлчөмүнө жеткен болсо, зекетин чыгарган болсо дейт. Андан кийин чоң күнөөлөрдөн алыстаган болсо, 7 чоң күнөөдөн алыстаган болсо, бул адамга кыямат күнүндө дейт, бейиштин баардык эшиктери ага ачылат дейт. Ачылып туруп, бул эшиктердин каалаганыңа сен тынч бейпилик киргириң деп ага айтылат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды эскерди, намаздан кийин орозону эскерди, андан кийин зекетти эскерип туруп, кийин эмне эскерди? Чоң күнөөлөрдөн алыстаган болсо деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп атат? Бул жерде чоң күнөөлөрдү дагы бизге эскерип кетип атат. Ушундай кыла турган болсо, ага кыямат күнүндө бейиштин эшиктери ачылып, ал каалагандан бейишке кирет дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз чоң күнөөлөрдүн акыбетін билдик. Эми ар бир мусулман пендеге чоң күнөөлөрдү билип, чоң күнөөлөрдөн алыстамалыгы важип болуп эсептелинет. Анткени чоң күнөө качан чоң күнөө болот дегенде, Аллах Таала кайсы бир ишти арам деген болсо, же бир кайсы бир ишке Аллах Тааланын каары келет деген болсо, же кайсы бир иште
Аллах Тааланын наалады түшөт ошол ишке дей турган болсо, мына ошол иш чоң күнөө болуп эсептелинет. Же болбосо кайсы бир ишке шариятта ошол хад тургузула турган болсо, хад дегенден максат эгерде зына кылып кое турган болсо, бул адам шариаттык жазасын өтөп берет. Бул дүйнөдө шариаттык жазасын өтөп берет. Кандай дегенде, эгерде үйлөнгөн жигит, үйлөнгөн аял экөө зына кылып отурган болсо, бул экөө теңи таш бараң кылып өлтүрүлөт. Жана ошондой эле дагы бир киши арак иче турган болсо, мунун дагы шариятта өзүнүн жазасы бар бул дүйнөдө. Бул кандай дегенде, аны дагы 80 балак, 80 камчы уруш керек. Мына ушуга окшогон хат тургузула турган, жазасы өтө турган күнөөлөр бар. Мына ушулар дагы чоң күнөөлөр болуп эсептелинет. Эми бул чоң күнөөлөрдүн санына келе турган болсок, аалымдар ар кыл сөздө айтышкан, туурарагы бул чоң күнөөлөрдүн эсеби жок. Жана жогоруда айткандай эле кайсы бир күнөөгө Аллах Тааланын каары келе турган болсо, Аллах Таала арам деген болсо, же Аллах Тааланын наалаты келе турган болсо, мына ушул иш чоң күнөө деп аалымдарыбыз айткан. Чоң күнөөлөр боюнча дагы жазылган китептер бар. Инсан ошол чоң күнөөлөрдү окуп, ушулардан дагы алыс боло турган болсо, кыямат күнүндө бул инсандын бейишке кирүүсүнө эң чоң бир жардам берет. Эми чоң күнөөлөр боюнча жазылган китептерден бул баарыбызга белгилүү болгондой Имам Захаби рахимахуллахтын китеби бар. Имам Захаби бул китебинде 76дан ашык чоң күнөөлөрдүн түрүн эскерген. Жана ошондой эле дагы Ибн Хаджар аль-Хайтами рахимахуллах өзүнүн Az-Zawajir an Iqtiraful Kabair деген китебинде дагы 500дөн ашуун чоң күнөөлөрдү эсептеп чыккан. Эми инсан бул чоң күнөөлөр эмне экен деп ошол нерсени билип, мындан алыстамалыгы дагы зарыл болуп эсептелинет. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир хадистерине келгенде эле бул чоң күнөөлөрдүн зыяндарынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисине келгенде эле Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ас-салаватул хамс вал жум'ату илал жум'a ва рамазан ила рамазан мукаффиратун ма байнахунна маштунибат кабаиру" дейт. Пайгамбар саллаллаху айткан: 5 убак намаз дейт. Жана ошондой жума намазына чейин, бир Рамазандан экинчи Рамазанга чейин күнөөлөр кечирилип турат дейт. Пенде баамдык намазын окуган болсо, пешим намазын окуганга чейин ортодогу майда барат күнөөлөрдүн баары кечирилип турат дейт. Пенде жума намазын окуган болсо, кийинки жума намазына чейин ортодогу күнөөлөрдүн баары кечирилип турат дейт. Пенде Рамазан айынын орозосун кармаган болсо, кийинки Рамазан орозосуна чейин анын күнөөлөрү кечирилип турат дейт. Эгерде ошол пенде чоң күнөөлөрдөн алыстаган болсо деп Пайгамбар саллаллаху алейхи өз хадисинде айтат. Демек, урматтуу мусулман миртуганым, биз качан чоң күнөөлөрдөн алыстай турган болсок, биздин ибадаттарыбыз биздин жасаган майда барат күнөөлөрүбүзгө кафарат боло алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул жерде биринчи күнүмдүк амалдар эскерилет. Күнүмдүк амалдар бул 5 убак намаз. Биздин күндө жасаган майда барат күнөөлөрүбүз кечирилип турат. Экинчиси Пайгамбар саллаллаху апталыкты айтты, бул жумадан жумага чейин деп. Үчүнчүсү Пайгамбар саллаллаху эмнени айтты? Жылдыкты айтты. Биздин күндөгө, аптасына, жылына майда барат күнөөлөрүбүз кечирилип турат. Биздин жасаган ибадаттарыбыз себептүү. Эгерде биз чоң күнөөлөрдөн алыстай турган болсок, чоң күнөөлөрдөн сактана турган болсок деп. Демек, урматтуу мусулман миртуганым, биз чоң күнөөлөрдү билип, чоң күнөөлөр эмне экенин билип, андан алысташыбыз керек, андан сактанышыбыз керек. Эгерде чоң күнөө жасап жаткан болсок, мындан сөзсүз түрдө тооба кылышыбыз керек. Чоң күнөөлөр аалымдар айтат, бул тооба менен гана кечирилет дейт. Инсан биз тооба жөнүндө сүйлөшүп өткөнбүз. Мына ошол чыныгы тооба боло турган болсо гана чоң күнөөлөр кечирилет дейт. Жана жогоруда айткандай, ибадаттар, истихфарлар бул чоң күнөөлөр кафарат боло албайт. Качан инсан ошол чоң күнөөнү таштап, чыныгы тооба кылып кайтмайынча. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ваман лам ятуб фаулайка хумуз залимун." Кимде ким чоң күнөөлөрдөн тооба кылбай турган болсо, мына ушулар чыныгы залымдар дейт. Мына ушулар фасыктар дейт. Демек, урматтуу мусулман миртуганым, биз чоң күнөөлөрдөн сөзсүз түрдө тооба кылышыбыз керек. Чоң күнөөлөрдөн тооба кылыштык бул парыз. Кандай эле намаз парыз болгон сыяктуу эле чоң күнөөлөрдөн да тооба кылыштык ошондой парыз болуп эсептелинет. Эми
Sahabalardan sözlerine, алардын иш-аракеттерине кайрылып көрө турган болсок, Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху күндөрдүн бир күнүндө бир кишиге мындай деп айтат: "Атахафу нара ан tudkhilaha wa tuhibbu al-jannata an tudkhilaha?" Qala na'am. Umar ibn Abdullah ibn Umar radиаллаху анху бир кишиге айтат: "Сен тозокко кирип калуудан коркосуңбу?" дейт. Жана бейишти жакшы көрүп, ага кирүүнү каалайсыңбы дейт. Ошондо жанагы киши дейт: "Наам" дейт. Ооба дейт. Бул ар бирибиздин жообубуз. Ар бирибизге ушундай суроо бериле турган болсо, тозокко кирип калуудан коркуп, бейишке кирүүнү каалайсың дей турган болсо, баарыбыз ооба деп жооп беребиз. Анда Абдуллах ибн Умардын берген жообун караңыз дейт: "Барра уммука" дейт. Апаңа жакшылык кылгының дейт. Апаңдын ыраазычылыгын издегениң дейт. Апаңдын маанайын көтөргөнүң дейт. Тавалла, Аллахтан атынан касам ичип айтамын, лайн аланта лахал калам. Сен эгерде апаңа жылуу сөз сүйлөй турган болсоң дейт. Ва туамта туам. Апаңа тамак аш алып бере турган болсоң, апаңды бака турган болсоң, ла тадхуланнал жанната ма иштанаптал кабаир. Сен сөзсүз түрдө бейишке киресиң дейт. Эгерде чоң күнөө эле жасабаган болсоң дейт да. Чоң күнөөдөн алыстаган болсоң, сен бейишке киресиң деп Абдуллах ибн Умар деп атат, жанагы кишиге кайрылат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз кандай бир жакшы амал жасабайлы, ошол амалдын бейишти көздөй турган болсок, биз эмне кылышыбыз керек экен? Чоң күнөөлөрдөн алысташыбыз керек экен. Чоң күнөөлөр биздин бейишке кирүүбүздөн тосуп коет экен, тоскоолдук кылып коет экен. Жасаган амалдарыбыздын дагы не астынан чыгып, таразыда же болбосо инсандын бейишке кирүүсүнө кечиктирет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи хадисти келет. Пайгамбар саллаллаху айтат: "Силер муфлис, банкрот адам ким экенин билесиңерби?" дейт. Ошондо сахабалар ар ким ар кыл сөз айтат. Биздин бүгүнкү күндөгү эле ошол бир соодасынан отуруп калган, соодасы болбой калган, ушундай адамдар ачык пайгамбар саллаллаху жок дейт. Чыны банкрот адам дейт. Бир адам дейт, кыямат күнүндө намаз окуганын сообу менен келет дейт. Ораза кармаган сообу менен келет. Садака бергенин сообу менен келет. Ар кандай түрлүү жакшы иштерди жасап, тоодой болгон сооп менен келет дейт. Бирок дейт, ал чоң күнөөлөрдөн алыстаган эмес дейт. Бирөөнү сөккөн дейт. Бирөөнү урган дейт. Бирөөнүн малын жеген дейт. Ошол чоң күнөөлөрдү жасаганда, анан жанагы зулум көргөн кишилердин баары келип эмне кылат дейт? Жанагы кишинин сообун ала баштайт дейт. Жанагы бирөөнү сөккөн киши сөккөн акысын алып кетет. Бирөөнү урган киши өзүнүн акысын алып кетет тигинин соопторунан. Бирөөнүн малын жеген киши өзүнүн акысын алып кетет. Ошентип жанагы кишинин не сооптору калбай калат дейт. Сооптору калбай калган кезде башка кишилердин дагы акылары калган болот дейт. Ошолор келип Аллахтан талап кылат дейт, биздин акыбызды бер, ушул пендени алып бер деп. Ошондо Аллах эмне кылат дейт? Жанагы пенделердин күнөөсүн алып туруп, жанагы кишиге оодарат дейт. Муну ошентип жанагы киши дозокулук болуп калат дейт. Мына ушул чыныгы банкрот, мына ушул дейт пайгамбар саллаллаху. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз намаз окуп атам деп сыймыктанбайлы. Ораза кармап атам, садака берип атам, хижаб кийип жүрөм, сакал коюп жүрөм деп өзүбүздү мактабайлы. Эгерде биз чоң күнөөлөрдөн алыстабай турган болсок, бүгүнкү күндө карап көрө турган болсок, бирөө намаз окуйт, карасаң зынадан сактанбайт, же арактан сактанбайт, же сигареттен сактанбайт, же бирөө хижаб кийет, карасаң бөтөн эркектер менен сүйлөшөт, телефондо болсун, эмне менен болсун, телефондон ар кандай уят нерселерди көрөт, телефондо деле маани бербейт, кулагын деле сактабайт, музыка уга берет, тойго деле бара берет, кандай күнөө иш болсо жасай берет, намазын окуп берет, мындай кыла берет. Демек, урматтуу тууган, биз чыныгы момунда турган болсок, чыныгы бейишти көздөй турган болсок, чоң күнөөлөргө дагы маани берип, андан алдашышыбыз керек. Аллах таала баарыбызды өзүнө туура ибадат кылганы тафик берсин, баарыбызга жардам берсин, кылган ибадаттарыбызды Аллах таала кабыл кылсын. Кыямат күнүндө Аллах тааланын жүзүн көрүүгө баарыбызга насип кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.